Assalamu алейкум, аргымак кадырланган азаматтар. Сиздерге өндүргүч айгыр Джейми Рус боюнча кеңири маалымат берели. Мүчөсү да каны да келишкен бул айгыр тай кезинде Америкадан $65.000 алынып келинген. Джейми Рустун атасы Vindication Американын 3 тажы байгезин катары менен уткан тарыхый күлүк Сиэтл сулуунун түзмө-түз баласы. Ал эми Джейми Рустун энеси андан кем эмес атактуу секретариаттан келет. Джейми Рустун өзүнүн балдар да мыкты чуркай баштады. Айта кетсек, сайыпкер Алек Рубос даярдаган бир баласы Чолпон Ата шаарында өткөн чоң байгени уткан. Мына достор, келишкен айгыр Джейми Рус Сокулук районундагы Шалта айылында багылып, жазгы аргындаштыруу иштерине даярдык көрүлүүдө. Assalamu алейкум. Байке Мурас каналыбыздын катталуучулары. Биз мына бүгүн эмиреп жаап аткан сонун кардын алдында Шалта деген айылдын жанында турабыз. Бияка келген себеби бул айылда Джейми Рус деген айгырыбыз келип, багылып, жаңы кожоюнда багылып атат. Сиздерге Джейми Рус боюнча кандай багылып атканы, үстүндө мингендеги көркү, бастырганда көркү кандай экенин кене маалымат беребиз. Баса айта кетиш үчүн нерсе, Сокулук районунун бул Шалта айылынан атактуу акын, белгилүү кино актер, төкмө жылдызыбыз Орозбек Кутманалиев агабыз да туулган бул айылдан. Андан тышкары мыкты акын Акен Алмазбеков агабыз дагы дал ушул Шалта айылынан чыккан экен. Бул жөнүндө дагы угуп алып, биз абдан кубанып атабыз. Алдыда айгыр жөнүндө маалымат сиздер үчүн. Мына достор, сиздерге Джейми Рус деген айгырдын жаңы кожоюну менен сиздерди тааныштырып кетейли. Анткени Джейми Рус азыр Сокулук районунун Шалта айылына келди. Мындай жакшы айгырды көргөндө рахат, бакканда рахат демекчи. Ээси менен тааныштырып, сүйлөшүп коелу. Иним өзүң боюнча тааныштырып, анан кандайча сага келди Джейми Рус боюнча кеп кылып берсең. Өзүм ушу Шалта айылынан болом. Атым Махти. Ошол өзүбүздүн бейлерге да алып келгенбиз анан. Элдер каратам десе да ошо караталгы деген. Анан Магди, бул Джейми Рус биздин жылкы сүйөрмандарыбызга кеңири таанымал. Анткени бул айгыр былтыр да биздин берүүбүзгө чыккан, абдан жакшы курулумдарды берип атат. Бул өзү $60.000 $65.000. $65.000 келиптир, тайында. Америкадан түзмө-түз келген атактуу Vindication'дин баласы, Сиэтл сулуунун небереси бул Джейми Рус деп атабыз. Анан эми сага келгенде бунун жем жегени, чөп жегени өзү мынакей жашы деле жакшы болуп калды. 19 жашта. Анан жем чөп жегени кандай экен? Жем чөп жеген жанан айып жок, беркаттарды эле жейт, арпа эле берем. Күбүлдөтүп атат. Жакшы. Минип көрдүң да? Мен үстү жоон, моюну узун. Мына негизи мен ушу көп айгырларды эле тартып жүрөбүз, бирок мындай моюн узун айгырды сейрек көрөм да. Магди. Анан айлантпай кармап туруңуз. Оп. Анакей митип силтеп жүрөт айгырлар ушинтип ойлогоза. Дагы эмне өзгөчөлүктөрүн байкадың? Өзгөчөлүктөрүн деле байкай элекмин, ошо алып бие коелу деген максатта эле алгам өзүмдүн биелерге. Мен ойлойм, сен абдан туура жумуш кылдың. Анткени Джейми Русту мындай тукум алып калышыбыз керек да, эртерээк. Жашы 18ге келип калды. Өзү да айгыр Сиэтл сулуу деген айгыр жөнүндө да маалыматты кенен беребиз, биз көрүүчүлөргө бердик. Буга чейин дагы атактуу Эйпиндинин атасы Сиэтл сулуу. Америкадагы тройной корона деп аталган 3 чоң байгени катары менен уткан атактуу Сиэтл сулуунун баласы Vindication баласы бул айгыр. Эми көрүүчүлөрдүн багы кызыктырган суроону бербесем болбойт. Жаскыга бээ коюу жагындагы тартиптер боюнча айтып кетпейсиңби? Алдыга справка менен келе берсе болот, справкасын алып ветеринардан. Анан баасы кандай экен? Муну да көрүүчүлөрүбүзгө айтып коюшубуз абзел. Баасын эл катары эле теппейм андай деле. Ооба. Магди, эми бул чүйөрөндө айгыр да көп, бээ да көп. Анан жакшы таза кандуу бээлер келсе баасын өтө өйдө көтөрүлгөн дагы туура эмес болуп калат болуш керек.
сүйлөшөбүз. Ылайыктуу баага коюп келишсеңер, анткени айгыр баккан тамаша эмес. Мына монтип жиндеп турган айгырдын жем чөбү, аны надыр жетелеп баратканда бутун шилтеп чапчы жибермей кокустугу бар. Мына азыр бизде да сорузун салып шилтеп ийен деп туруп кайран айгыр. Бирок өзүмүн өзү жобошпош керек. Жобош менен өзү жобош экен. Бейлерди көргөндө тынчыраак бекен же жиндеп таза. Тем секиреткен айгыр алды. Мынакей керемет. Америкадан түзмө-түз $65,000 келген айгырдын жанында турабыз. Бул айгырдын балдарын мен дагы таластан бирөө чуркады, кара кыз деген. Топпай жок, Батакурга чапканда биринчи келген. Анан Олег Рубос деген дагы биздин Орус улутундагы досубуз, саяпкер. Кыска аралыкка ушунун балдарын чаап чоң ийгиликтерди жаратты. Ал жөнүндө маалымат бар да. Балдарын көрүп атам, биз жакта балдары жеткизбейт атка. Скоростной болуп экен да. Эми ошондой канып отур да. Анан урматтуу көрүүчүлөр, мен дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Бул айгырдын балдары Аламан байгеге жакшылап дыкат даярдалып, бир чоң күчтүү саяпкерлер узакка даярдап, бир жакшы даярдык менен байгеге чаба элек мунун балдары. Эми жакшы колго тийсе, мунун балдары көбүрөөк түшсө, Аламанды дагы жакшы көрөт болуш керек. Мен ойлойм, муну жергиликтүү колтума бейлерге койсо жакшы болот болуш керек.